Ассаламу алейкум, урматтуу Москва YouTube каналыбыздын катталуучулары. Туугандар, амансыздарбы? Буйруса эженин акыбалын сурачы, билчи, эмне болду деген туугандар, Алла разы болсун барыңыздардан. Комментарийга жакшы жаман жазып атабыз. Жардам бергениңиздер үчүн рахмат. Башында айта кетчү нерсе, эгер кирди чыкты маселелер болуп аткан болсо, ушул Эринс байкеге кайрылсаңыздар болот. Ишеничтүү базадан, чорныйдан текшерип бериши абсолютно акысыз. До конца Казакстанга айдашат, до конца келишет дегендей. Ишеничтүү туугандар, кеңири 24 саат бою чалыңыздар. Эжеге чалайынчы. Элдин көбү сурашты, чалып, эмне болду, кабарын айтып коюп. Акча чогулуп турбу, эмне болду деп мына. Жана чалганда сервистемин деди эле. Кандайсыз эже? Жакынырактан тартып бериң. Жакшы, рахмат. Ден соолугуңуз жакшыбы? Сизди кыргыз эли көрүп атат эже. Эмне болду, кандай жагдай болду, эмне болуп чечилди, канча топтолду, ошол боюнча кыскача айта кетиң. Биринчиден баарына ыраазычылыгымды билдирем. Аллахым рахмат, чоң Аллахыма ыраазымын. Экинчиден ошо топтолгон каражат 110 миң болду. Ошогун эмеси менен азыр машинаны кечеги 2 күн мурун устап алып келгенбиз. Сиздерге рахмат. Устакананын алдында турамыз. Байкем менен келген элек. Запчасттарга барып келдик азыр. Таппаганыбызды заказ кылып келдик. 1 жуманын ичинде, 2 жуманын ичинде келет деп айтышты. Ошондо канча ошону 90 миң калыптыр да, Кудай кааласа. 90 калып калды. 90 миңдей болуп калса бүтүп калат деген ойдобуз. Азыр устакана менен кирип, усталар менен акем байланышып сүйлөшүп атат. Менин акем машинасында отурат элем. Кандай эмне болот? Эркек киши чечпесе, аял кишинин колунан эчтеке келбейт экен. Кыргыз элим бар экен, рахмат. Ошончо акча топтолду. Биримдүүлүгүбүз үчүн чоң ыраазымын. Мынакей аябай кубанычтамын. Кубанганымды жеткизе албаймын. Машинам устаканага кирди дегенден бери аябай ушундай кубанычта болуп жатам. Ишим жылышып жатат. Силердин күчүңөр менен, кыргыз элимдин күчү менен. Ошо азыраак акча жетпей атат. Ар бир адамдын 1 сом, 1 рубль мен үчүн 1000 рубль аябай көп көрүнүп жатат азыркы моментте. 10 сом, 15 сомду которсоңуздар дагы чоң рахмат сиздерге. Кичине жардам берип коюңуздар. Азыраак калды, көбү кетти. Ошо азыраак жардамыңыздарды суранам. Аягына чейин колдоп, коштоп койсоңуздар деп өтүнөм кыргыз элимен. Ишиңизге ийгилик. Дагы биз видеонун аягына чейин көргөзөбүз. Канча болду, эмне болду, канча кетет. Канча күндө бүтүп калат дейт эми примерно. Примерно ошо 1 жуманын ичинде бүтүрүп бергенге аракет кылабыз, запчасттарды убагында алып келип берсеңер дейт. Бирок ошо азыр заказ берген запчасттардын эмесинен мурун биягын баштай берели деп, азыр кузовдун иши башталды. Азыр кирсем, дырылдап эчтеке болбой калат, анткени кесип жатышат, машинаны полный кесип атат, ошо керектүү жерлери. Болду эже, болду. Кудай кааласа бир аз эле тыйын калыптыр, ошону топтой беребиз эми иншалла. Мейли, ишиңизге ийгилик. Кабар алып турабыз го, мейли. Ооба, мейли. Тинч болуңуз. Ишиңерге ийгилик. Ошол туугандар где-то бир 90 миңдей акча керек болуп атат дагы. Бир аз жардам берип койсок жакшы болот да, аягына чейин туруп. Наркы бер группаларды таратып коюңуздар. Жалгыз бой эже экен, ошого жардам берелик деп чыгардык. Буйруса Москва элдин кызматында болуп келди, дагы боло берет Кудай кааласа. Биримдикте болуп 5-10 сомдон болсо которуп коелук. Өзүнүн карта номерлерин коюп койгонбуз эжени. Эч кандай сомнение кармабастан чалып, байланышып, которуп өз көмөгүбүздү көргөзүп болук. Келерки видеолорун көрүшкөнчө, жарнамалар боюнча өтүүдөгү номерлерди кайрылып аласыздар. Анан биздин Telegram группабыз бар, ошону ар дайым айтайын деп эсиме чыгып калат. Биримдик деген ссылканы комментарий коюп коем. Аманда туруңуздар.